тобокелчилик журналисттер жазып атат, бул жанагындай милдеттүү түрдө өткөн каттоо деп. Орус Федерациясынан 95%-га көчүрүп алдык деп атпайбы? Даже ошол Орус Федерациясында бул каттоо мындай өз каалоосу менен экен да. Бул жакта милдеттүү түрдө ошонун эмне үчүн ушул мындай чоң тобокелчилик болуп атат? Себеби дегенде каттабай коет. Мисалы, ачуусуна тийген маалымат каражаттарын тек гана каттабай коет, түрдүү шылтоолор менен. Бул жерде бир топ министрликтер ушул укукка ээ болуп атпайбы? Азыр Санарип министрлиги, Минцифра деп коебуз. Минюст. Burada Minюст эле каттаса, азыр Санарип министрлиги каттайт. Бир мисал, Санарип министрлигинин башында Иманов деген жигит турат. Муну Ширшов менен байланыштырып, далилдеп чыгышты. Ширшов энергетиканы уурдаган коррупционер. Ширшовду жана Имановду иликтеген медианын бардыгы каттоодон өтпөй калат да демек, туурабы?